Алайда 25 жаштагы келин үйүнүн короосунда асынган абалда табылды. Ош облусунун Алай районунда 25 жаштагы келин үйүнүн короосунда асынган абалда табылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 7 февраль күнү саат 10:30 чамасында Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Алай районунун Курманжан Датка айылынын 53 жаштагы тургуну телефон чалып, 25 жаштагы келини үйүндө өзүнө өзү асып каза болгондугун кабарлаган. Окуя болгон жерге тергөө тобу барып төмөндөгүлөрдү аныкташты. 7 февраль күнү саат 9:30 чамасында 25 жаштагы АКГ үйүнүн короосундагы сарайда өзүн өзү аркан жип менен асып окуя болгон жерде каза болгон. Маркумдун жансыз денесине Алай райондук ооруканасында кароо жүргүзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Топтолгон материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган деп жазылат маалыматта. Казарманда тайынеси мүмкүнчүлүгү чектелген небересин сабап жаткан видео тарады. Жалал Абад облусунун Казарман шаарында 26 жаштагы кызга тайынеси тарабынан зомбулук көрсөтүлүп жатканын бүгүн 8 февралда Сереп медиа агенттигине адвокат Шердар Абдыкапаров билдирди. Анын айтымында ага Алтынбек аттуу жаран кайрылып, карындашы Аселге жардам берүүнү сураган. Алтынбек алардын ата-энелери кичинекей кезинде эле каза болгонун айтты. Ушуга байланыштуу алар Таята тайынесинин колунда тарбияланган. 26 жаштагы Асел төрөлгөндөн бери буту кыймылдабайт. Учурда кыз Таята тайынеси менен жашоону улантууда. Ал эми Алтынбек Бишкекте ал курулушта иштейт, деди жактоочу. Жактоочу агасы карындашын алып кетмекчи болгонун, бирок тайынеси аны бербей койгонун айтты. Мен аны менен сүйлөшүү үчүн телефон чалам, бирок ал мени менен сүйлөшүүдөн коркот, деди Алтынбек. Мындан тышкары Алтынбек анын карындашы жакындары тарабынан кол көтөрүүгө дуушар болгонун айтты. Эгерде агасы карындашын ала албай калса, анда аны социалдык мекеме туугандарынан алып кетишин каалайт. Ошондой эле ал ички иштер министрлигине арыз жазган, деди адвокат. Мен ne oldu? Kaya takma, kaya cay, kaya koyar. Akını koyarsın. Ya, kıyına kadar koyar. Yüz atın. Akı taktın neyden yaman? Ne nörgönde git? Akını git taktın ne? Ne korkudan? Ne korkudan ne? Ne korkudan? Akını korkudan ki? Evet. Ne mutlu mesut? Güzel adam. Akını götür. Gördün mü? Gelin. Görsem onu harcamanın. Dünya var bakmadın mı buraya? Yarım diyorum da yemek tokamı. Ne ölgünde getir? Ölgünde. Крим чөйрөдөгү адамды өлтүрүүгө шектелген адам да Крим чөйрөдө болгон. Нарында адам өлтүрүүгө шектелген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алардын маалыматында 6 февралда Москва көчөсүндө эркек кишини атып кетишкен деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге келген ыкчам тергөө тобу Mercedes-Benz унаасынын 1990 туулган айдоочунун мойнуна ок тийгени аныкталган. Эркек киши аймактык ооруканага жетпей көз жумган. Бул боюнча кылмыш иши катталган. Ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында кылмышка шектүү катары Нарын шаарынын 1996 туулган тургуну МН. Ал бир нече жолу соттолгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турат. Шектүү күнөөнү толугу менен мойнуна алып, эч кандай документтери жок болгон ок атуучу куралды өз ыктыяры менен тапшырган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү СИЗО 1-ге 2 айга камалды. Токмок райондук соту 45 жаштагы Каймана аты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Ал Бишкектеги СИЗО 1 камагында болот. Ушул жылдын 4 февралында Токмок шаарынын 1975 туулган АБ аттуу жаран кармалган. Жанынан номуру өчүрүлгөн 5 огу менен Макоров үлгүсүндөгү тапанча жана колго жасалган бычак алынган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү
реестрине жазык кодексинин 253-беренеси куралдарды, ок-дарыларды мыйзамсыз алып жүрүү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Кызматкерлер тарабынан жүргүзүлгөн бир катар ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында анын өздүгү аныкталган. Кармалган жаран мурда бир нече жолу соттолуп, точка каймана аты менен белгилүү болгон. Криминалдык чөйрөдө смотрящий жана положение статусуна ээ болуп, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ийимдин ыкчам алдын алуу боюнча каттоосунда турган. Орусияга кеткендерге жасалма медициналык тактама саткан жаран кармалды. Орусияга учуп кетүү үчүн жарандарга Орусиянын дарылоо мекемелеринин жасалма медициналык тактамаларын саткан жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Териштирүүнүн жүрүшүндө каржы полициясынын мурунку кызматкери 5 сары соода борборунда жайгашкан Тумар жеке авиакассасында иштеген ЖА аттуу жаран медициналык мекемелердин жана дарыгерлердин, анын ичинде Москва шаарынын дарылоо мекемелеринин мөөрүн, штамдарын колго жасап алып, анын негизинде жасалма медициналык тактама сатып жүргөн. Шектүү ЖА алдоо жолу менен кандайдыр бир документтерди сунуштап, Орусияга учууга жардам бере тургандыгын айткан. Материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 359-беренеси боюнча катталган. Төрткүл суу сактагычы боюнча өкмөт үйүнүн алдында пикет өттү. Бүгүн 8 февралда Чек ара коомдук бирикмесинин өкүлдөрү премьер-министр Улукбек Мариповдун төрткүл суу сактагычы боюнча айткан сөзүнө жооп берүүсүн талап кылып, өкмөт үйүнүн алдына пикетке чыгышты. Алар кайырма ак суу каналдары, головной суу бөлүштүрүүчү жана төрткүл суу сактагычы Кыргызстанга карай турганын айтууда. Митингдин катышуучулары Мариповдун кече 7 февралдагы видео кайрылуусу жетишсиз жана түшүнүксүз экендигин билдиришип, толук түшүндүрмө берүүнү талап кылып, өкмөт үйүнүн алдына өкмөт башчынын чыгуусун өтүнүүдө. Мындан тышкары төрткүл боюнча жогорку кеңеш тарабынан депутаттык комиссия түзүлүшүн да талап кылыша тургандыгын белгилешти. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров бул маселе жакынкы күндөрү парламенттин жалпы жыйынында карала турганын билдирди. Улукбек Марипов төрткүл суу сактагычы боюнча өз сөзүнө түшүндүрмө берди. Премьер-министр Улукбек Марипов расмий видео кайрылуу таратып, Баткен облусундагы төрткүл суу сактагычына байланыштуу анын сөзү бурмаланып кеткендигин билдирди. Эң оболу өкмөт башчылыкка талапкер катары Кыргызстандын патриот жараны катары ушул маселени айтып коюу ниетим болгон. Муну ошол жерде жашаган Баткен районунун Аксай айылынын тургундары абдан жакшы түшүнүп турат. Бул жерде сөз Аксай айылындагы кайырма каналы, суу кампадагы 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү канал, андан тышкары ак суу каналы жөнүндө сөз болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жакка бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн. Менин оюмча, биз ушул маселени биздин өлкөнүн кызыкчылыгына чечиле тургандай мыйзамдуу жол менен карашыбыз керек, деди ал кайрылуусунда. Акшда пранкер тамашалуу видео тартып жатканда атып кетишти. Акшда пранкер каракчылык кылып тамашалуу видео таратып жаткан учурда атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, окуя Акшнын Теннесси штатында болгон. Элди тамашага салган деген Тимоти аттуу жаран жана анын досу унаа токтотуучу жайлардын биринде касап бычактары менен тоноо уюштурушкан. Бирок элдин арасынан 20 жаштагы жаран видео учурунда пранкерди атып салган. Шектүү полиция кызматкерлерине мунун баары пранк экенин билбей, окуяны олуттуу кабыл алганы менен түшүндүргөн. Басылмалар билдиришкендей, жергиликтүү укук коргоо органдары окуя боюнча иликтөө жүргүзүп жатышат. Ал эми пранкерди атып салган жаранга азырынча эч кандай чара көрүлө элек. Садыр Жапаров сүрөтүн мамлекеттик имараттарга илбөөгө чакырды. Президент Садыр Жапаров өзүнүн портретин мамлекеттик имараттарга, кызматтык иш бөлмөлөрүнө илбөөнү сунуштап жатат. Бул тууралуу 8 февралда президенттин басма сөз кызматы Галина Байтерек билдирди. Президент Садыр Жапаров азыркы тапта өзүн атуулдардын жашоосун жакшыртуу үчүн эмгек кыла элекмин деп эсептейт. Ошондуктан президент бардык мамлекеттик органдарга портретин илбөөнү сунуштап жатат. Портрет илгиси келгендер Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков
сыяктуу өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн, түптөп социалдык экономикалык өнүгүүсүн шарттаган белгилүү инсандардын сүрөтүн илүүнү сунуштайт. Январдын аягында президенттин Оштогу резиденциясынын директору Санжарбек Төлөнбаев Садыр Жапаровдун килемге токулган чоң сүрөтүн кабинетине илип алганы социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган болчу. Санжарбек Төлөнбаев ал килем Садыр Жапаров абакта жатканда эле колго согулганын айтып жооп берген. Кыргыз келин Стамбул аэропортунда көз жарды. Кыргызстандык келин Стамбул аэропортунда төрөдү. Бул тууралуу НТВ каналы жарыялады. Каналдын берген маалыматына караганда, келин күйөөсү менен Россиядан Санкт-Петербург, Стамбул катамы менен учуп келген. Паспорт көзөмөлүнөн өткөндөн кийин жубайлар Анкара шаарына учуп кетиши керек болчу. Бирок келин күтүүсүздөн эсин жоготкон. Келиндин күйөөсү анын кош бойлуу экендигин айткандан кийин аэропорттун кызматкерлери төрөткө даярдана баштаган. Ал кыз төрөгөн эне бала Бассахир шаарында ооруканага жеткирилген. Телеканалдын маалыматында эне баланын абалы жакшы экени айтылды.